Жолборс жетелеген адам ким экендиги аныкталды. Көчөдө белгисиз адам жолборсу жетелеп жүргөн сүрөт социалдык тармактарда желдей тараган эле. Белгисиз жаран акула циркинин кызматкери экендиги аныкталгандыгын өкмөткө караштуу мамлекеттик ЭКТ инспекциясынын басма сөз кызматы Заман КЖ маалымат агенттигине кабарлады. Мамлекеттик ЭКТ инспекциясынын экологдору Бишкек шаарынын Борбордук көчөлөрүндө белгисиз адам жолборсу жетелеп жүргөндүгү туурасында маалымат келип түшкөн. Маалыматтын негизинде мамлекеттик ЭКТ инспекциясынын инспекторлору ыкчам териштирүү иштерин жүргүзүп, жолборсу жетелеп жүргөн адам Москва шаарынан келген акула циркинин кызматкери экендиги аныкталган. Териштирүүнүн жыйынтыгында аталган 11 айлык жолборсту Бишкекке атайын Москвадан цирк оюндарын көрсөтүү үчүн алып келингендиги белгилүү болду деп айтылат билдирүүдө.